Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Түп райондогу Михайловка айылында 4 жана 6 жаштагы 2 жаш бала муздаткычтын ичинде тумчугуп каза тапты. Чүй областынын Төмөнкү Орок айылында чогулган 100ге жакын тургундар тараптарды ынтымакка биримдикке чакырышты. Бул ортодо жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдрайымовду журналисттерден кечирим сурап кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Жалал Абад областынын айрым район шаарларында кечээ кыска мөөнөттө нөшөрлүп жааган жандан улам сел ташкыны катталды. Жарандар сел жүрө турган нуктарга үйлөрүн куруп алышат да. Түп райондогу Михайловка айылында муздаткычтын ичинде каза болуп калган 6 жана 4 жаштагы 2 жаш бала муздаткычтын ичинде думчугуп каза тапты. Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, окуя 3-июнь күнү болгон. Анда 2 бала ойноп жүрүп, эски муздаткычтын ичинде түшүп калган. Жабдуу ичинен ачылбагандыктан балдар камалып думугуп калышкан. Бул убакытта алардын ата-энеси жана айылдаштары издеп 6 саатча убакыт өткөндөн кийин гана табышкан. Данил менен Никитанын сөөгү 5-июнда Чоң Атасынын айылында Аниновада жерге берилди. Әлемі кече Ороза айт майрамы күнү Кызыл Үңкүр айыл аймагында 2004-жылы туулган жаш баланын сууга агып кеткени кабарланууда. Маалыматтарга ылайык сууга аккан бала Могол айыл аймагынын тургуну. Дос балдар менен айт майрамын белгилөө үчүн балык улоого барып, шаар аккан сууга агып кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынын адистери кечетен бери издөө жумуштарын жүргүзүшүүдө. Мындан улам тийиштүү адистер ата-энелерге мектеп курагындагы балдарды өз алдынча суу жээктерине баруусуна жана талаларга эс алууга чыгуусуна уруксаат бербөөгө чакырышат. Кырсыктын алдын алуу чараларын күчөтүү шарт. Биздин бир жараныбыз сууга агып кетти. 250 жергиликтүү тургун жана 35 биздин ички иштер райондук бөлүмүнө тарабынан тартылып, жана өзгөчө кырдаалдардын кызматкерлери дагы кошо изилдөө иштери жүргүзүлдү, бирок бүгүнкү күнгө табылбай элек. Жалал Абад областынын айрым район шаарларында кечээ кыска мөөнөткө нөшөрлөп жааган жандан улам сел ташкындары катталып, бир аз кооптуу абал жаралды. Атап өтсөк, Талды Булак айыл аймагындагы Базар Коргон Арстанбаб жолунда сел түшүп, жолду бөгөп калса, Аксай районунда бир унааны сел ташкыны агызып кеткен. Тилекке жараша адам өмүрүн алган, кырсык катталган жок. Ошондой эле бүгүн Казарман Жалал Абад жолунун 67-чакырымында дагы жол жабылып, селден түшкөн көчкү унаа жолун тосуп калган. Учурда жолду ачуу иштери жүрүп, керектүү техникалар жеткирилген. Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн адистери жарандарды сел түшүү коркунучу бар аймактарга турак жай салбоого чакырышат. Ташкент шаарында 4 үйдүн короолорун ошо сел каптап кетти. Буну биз түшүнүшүбүз керек, что биздин жарандар сел жүрө турган нуктарга үйлөрүн куруп алышат да. Табият баары бир өзүнүкүн бербейт да. Сел жүргөн сайлар, дарыялардын нуктары баары бир таза туруш керек. Суу өзүнүн ээлигин бербейт. Ошого байланыштуу сел жүргөндө биздин тургундар ошо сел кооптуу участкаларга үйлөрүн салып алгандыгы байланыштуу мурунтан ошол жерде сел каптоолор болуп атат. Биздин кызматкерлер өз убагында чыгып жардамдар берип жатышат. Бул арада Чүй областынын Төмөнкү Орок айылында чогулган 100ге жакын тургундар тараптарды ынтымакка биримдикке чакырышты. Бул тууралуу ЖМК өкүлдөрүнө Орок айыл аймагынын башчысы Уран Чодуев билдирди. Белгилей кетсе, кечээ 5-июнда Төмөнкү Орокто айт намаздан кийин чыгып баратып 3 өспүрүм мушташа кеткен. Жабыркаган экөө ооруканада, бирөө неврохирургия бөлүмүнө жеткирилген. Бул боюнча милиция кызматкерлери тарабынан 32 адам кармалып, кайра кое берилген. Учурда аталган жаңжал боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ал эми жаңжал чыккан аймакка барган Туркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын мындай аракети боюнча Тышкы иштер министрлиги бүгүн Туркияга нота тапшырды. Маалыматта министрлик элчинин Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө жана өлкөнүн мыйзамдарын сыйлоого чакыргандыгы айтылат. Белгилей кетсек, Камил Фырат журналисттер менен болгон маегинде элчиликтин кызматкери ошол айылда жашагандыктан аны алып кетүүгө барганды кабарлаган. Бул ортодо жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдрайымовду журналисттерден кечирим сурап кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Ага кечээ 5-июнда Сокулуктагы окуяны чагылдырганы барган журналист кыздардын бирине "Сиздин жүзүңүз мага жакпай турат" деп келеке кылганы себеп болгон. Коомдук активисттер болсо интернет булактар аркылуу мамлекеттик өкүлүнүн мындай сөздөрүнө жана мамилесине мыйзамга жараша баа берилиши керек экендигин айтып чыгышкан. Ал эми өкмөттүн Чүй областындагы өкүлү Туйгуналы Абдрайымов Орок айылында кемсинткен
журналисттен кечирим сурабай турганын айтып, жасаган аракетине өкүнбөй тургандыгын билдирген. Мамлекеттик кызматкерлердин этикалык жактан жүрүм-туруму коомдук жайда өзүн алып жүрүүсү буга чейин да бир нече ирет сөз болуп келген. Жакында эле Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев менен Сузак районунун акими Эрмекбай Умошовдун Жалал Абаддык журналисттердин аброюна шек келтирип сүйлөгөн аудио жаздуулары интернет булактарына тарап, ал кызуу талкууга эле алынбай, жергиликтүү журналисттер аталган жетекчилерге расмий кайрылуу да жасашкан. Анткени менен азырынча аталган катка экинчи тарап расмий жооп бере элек. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун Казарман Жалал Абад участогунун Көгар ташуусу аркылуу туннелдин өтмөгүн казуу иштери быйыл 700 метрге чейин үмүткөрүлөт. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалымат бөлүмү билдирди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов туннелдин курулушу менен таанышып, жаңыланган иш графигин эске алуу менен белгиленген мөөнөткө аяктоону тапшырды. Ал эми мына ушул ири долбоорлордун катарына кирген Маданият Жалал Абад жолунун курулушу дагы өз убагында бүтүүгө тийиш. Мындай талапты бийлик өкүлдөрү коюп келишет. Аталган жолдогу жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кийинки материалда. Нуукен районундагы бул жаңыдан салынып жаткан Беговат Маданият жолуна төшөлүүчү асфальт, битум жана топурактардын сапатын текшерүүгө алган лабораториялык мекеме. Мында кызматчылардын иш бөлмөлөрү дагы орун алган. Биринчиден бардык материалдар келип, ушул жерге түшүп, андан кийин биз Американ стандарт боюнча, эл аралык стандарт боюнча бар тесттерди жасайбыз. Бизде консультант деген фирмабыз бар, кеңешчи фирмабыз. Ошолор менен дайым биргеликте, ошолордун көзөмөлүнүн астында иштейбиз. Долбоордун алкагында Жалал Абад шаарында битум даярдоочу жай салынса, Кеңеш айыл аймагында болсо асфальт завод курулду. Эскилиги жеткен жолду жаңылоодо учурда ар тараптан аракеттер көрүлүп жатат. Андан башка да берде дробильный установкалар болот. Асфальтобетон бир саатына 250 тонна чыгарат. Основном бул жерде жергиликтүү тургундардын бардыгы иштейт, ушул айылдагы жумушчулар иштейт. Жалал Абад облусуна караштуу Беговат Маданият унаа жолу узаган жылдын август айынан тарта оңдоло башталган. Жолдун узундугу 67 чакырымды түзөт. Аны жаңылоого Европа өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар караган. Тендерден Азербайжандык Азбирт компаниясы 51 000 долларга утуп алган. Учурда ишти кызуулантып жатышат. Белгиленген мөөнөттө жолду аягына чыгарууга аракет жасалып жатканын жергиликтүү жетекчилер белгилешет. Жергиликтүү бийлик менен тыгыз жумушту алып барып негизи баштады. Анан биз дагы бир 4 отурум кылганбыз. Өзүм башында туруп бүт жергиликтүү бийликтин жетекчилерин, ошондой эле тиешелүү органдардын жетекчилерин бардыгын чакырып, берилүүчү тапшырмаларды берип, кандай гана маселе болбосун тыгыз иштешип, ушул жолдун жасалышына жана бүтүшүнө толук жардам берүүсүн биз тапшырма катары бергенбиз. Бүгүнкү күндө мындай глобалдуу маселелер жок. Жол кырсыктарынын алдын алуусунда эске алышып, Маданияттагы чыканак болуп салынган бурулуш 1 чакырым аралыкка түздөлүп салынып жатат. Ал үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жергиликтүү жашоочуларга башка жактан жер тилкелери ажыратылган. Нара Жапарова, Манас Назаров, жаңылыктар программасы үчүн. Ташкент балыкчы каттамы боюнча поезд бүгүн Өзбекстандын Борбор калаасынан Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Бул тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Поезд Ташкенттин ар бейшемби күнү Ташкент убактысы боюнча саат 20:50 чыгып, Бишкекке жума күнү саат 16:03 жетет. Жана 20:29 балыкчы шаарына келип токтошу кабарланган. Ал эми поезд кайра балыкчы шаарынан ар ишемби сайын түнкү 01:59 чыгат. Белгилей кетсек, каттамдар 6 июндан тарта сентябрь айынын баштапкы күндөрүнө чейин аткарылат. Ал эми Базаркоргон районундагы заводдо пахта чигитинен ажыратылат. Чигити жок, таза ак алтын чет өлкөгө экспорттолот. Ишкерлер да өзүбүздүн өлкөдө өндүрүштүк өнөр жай фабрикалар көп болсо жакшы болмок дешет. Муну менен биз да башка элдин келишин күтүп турбай жергиликтүүлөр менен келишим түзмөкпүз деген ойлорун билдиришкен. Толугу менен төмөнкү сюжетте сөз болот. Бул турган пахтанын чигитинен ажыратуучу техника азыркы тапта оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Анткени күз айы келери менен өз ишин аткарууга киришет. Сейдикум айыл аймагындагы дыйкандар менен келишимда түзүлгөн. Алардын пахтаны мында алып келүүсү көздөлүп. Сейдикум айыл өкмөтү боюнча анан Базаркоргон буякта Нокен месинен келген пахталар шу жерден чогултабыз. Чогултуп алып переработка кылып, мындай меге келип бул турган аз волокна ар бир 200 килограммдын үстүндө күнмелер. Асаны чигити ажыратабыз, лентин ажыратып, жасаны элме иштешебиз. Бу жерде өзүдө Сейдикум айыл өкмөтүнүн өзүдө азыр
общий немеси боюнча бир 800 гектар жерде дыйкандар менен иштешип атабыз. Мындагы таңакталган ак алтын чет өлкөгө жөнөтүлөт. Кардарлар менен сүйлөшүүлөр да жүргүзүлүптүр. Бул жүк ташуучу автоунаадан пахта орун алган. Айдоочу Мухаммед Бедирдин айтымында Түркия өлкөсүнүн Измир шаарындагы белгилүү тегүүчү цехтерге жеткирилмей болгон. Базар курган шаарына барып, Базар Курган районуна 10 күн жол жүрүп, Туркиядан келдим. Эми пахтаны жүктөп алып, документтердин бүтүшүн күтүп турамын. Буйруса бүгүн эртең Измирге жол аламын. Ал жакта бул пахтадан кийимдер тигилет. Кийим-кечелер кайра эле көптөгөн өлкөлөргө жиберилет. Алардын арасында Кыргызстанга да жөнөтүлөт. Жергиликтүү ишкерлер кыялданбай койбойт. Биздин өлкөдө да кийим тигүүчү фабрикалар орун алса жакшы болмок деп. Анткени чет өлкөлүктөрдү күтүп туруу менен бир топ убакыттан утуруп койгон учурлары көп эле катталат. Биз чыгарып аткан сырье максат немебиз, товарыбыз сата турган место анык болгондо бизге деле жакшы болот, ыңгайлуу болчу. Себеби биз дыйкандардан сатып алабыз, булар сразу акчасын сурайт. Биз мажбур болуп атабыз. Пока о Россиядан же Түркиядан бир башка жерден келип, бизге клиенттер келип, буларды баалашып мына. Биз эми ушу өз мамлекетте, мисалы мына Ошто ачылып атат деп атат, эми ушу ишке түшүп калса приодильный немелер. Бизге дагы жакшы болмок. Албетте жашоочулар да биздин өлкөдө кийим тигүүчү фабрикалар көбүрөөк орун алса, чет өлкөнүн кийим-кечесине муктаждык азаймак деп турушат. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Базар Курган району. Аксы райондогу Кербен шаарында жайгашкан Мир Кичи районундагы жашоочулар жергиликтүү бийликке нааразы. Анткени аталган аймакта күн кечирген тургундар жашаган үй эскирип чатырларынан суу өтөт. Ал жердеги тургундардын жашоосу төмөндөгү видеоматериалда. Мир Кичи району убагында Кербен шаарындагы эң жакшы көп кабаттуу үйлөрдүн бири болгон. Азыр болсо ошол кездеги шарттардын бири да жок. Атүгөл үйдүн чатырлары да эскирип, жаан-чачында үйдүн ичине суу өтүп кетет. Ар бир эменин домдордун алдында площадка болсо жакшы болот эле да. Бир да площадка жок экен. Биз келгенде мен жашаганыма мына 12 жыл болуп атат. Деги эле бул дом курулганда площадка болбогон экен балдарга. Ошол курулса анан мусорубуз жакын, туалет жакын, балдарга чын эле өтө эле коопсуз да. Санитарлык абалыбыз начар эми, санитарлык абалыбыз өзүбүзгө дейли десек, шартты баары бир кичине түзүп бериш керек да, кичине бир нерсе, бирөө жарымчы. Анан элчилик десең, элчилик кээ бирөө кылат экен, кээ бирөө кылбайт экен. Чындан шарт оор да бул жердечи. Көп кабаттуу үй өткөн кылымдын 60-жылдары салынган. Бул аралыктан бери бир да ирет капиталдык ремонттон өткөн эмес. Мындан сырткары жылытуу системасы да иштен чыгып, учурда жашоочулар жарыкка ар бир айда эле 4000 сомдон жогору акча төлөшөрүн ырасташат. Чыксаң эле жыт урат да, ушу мирдин жыты өзү мындай карап берип койсо болот. Кыш кызына немеге сууга акча төлөйбүз. Баары анан тонун аркасын чыгарып коет. 3-4 ай кайрада токтотуп коет төлөй койсок. Отопление жок, иштебейт. Плита менен 2 плита, 3 плита. Ал да жылыбайт. Ошо дымда отурабыз үйлөрдөчү. Свет өчүп калса титиреп отурабыз, мустак. Жашоочуларды эң кооптондурган жагдай эски ажаткананын орду бекитилбегени. Ал жерде жаш балдардын түшүп кетүү коркунучу күч. Андан калса ушул эле жерге таштанды да ташталат. Бул жердеги чыккан жагымсыз жытка чыдап болбойт дешет жашоочулар. Мына жерде крышалардын башынан суу өтөт, суу тамчылайт, эшиктердин вообще эшиктери жок. Шарт жок да эч кандай. Мына жерде мусорлар болсо 200 эмеге барабыз айыл өкмөткө барсак болсо 200 сомдон справка алайын десек 200 сом бергиле дейт. Неге 200 сом берет, справка мындай же мусорларды албайсыңар десек, барат машина мусорга дейт. Аны полный мердегилер тургундар өзүбүз 200төн топтоп, өзүбүз алдыртабыз мусорларчы. Мына жерде мурунку туалет бар. Туалет болсо ям болуп калган мынтип оюлуп. Ошого жеке мына жаш балдар баары ойношот. Кыйкырып турабыз. Бияка качкыла, бияка тургула, этият болгула түшүп, ал аң болуп калган. Чоң болуп, азыр барып туруп тартып туруп көрсөңөр, көрөсүңөр. Анан берде эч эме жок да, тазалык жок. Ошо мусоркананы деле жана 4 буштук кылып туруп, бала өтпөй турган кылып туруп эме кылса болуп, шарт кылып берсе жакшы болмок да ошо жекечи. Балдар барат ажеге ойнойт, тазалык жок мирде. Азырда мына жерде мусоркананы кичине алдырттык биз 200 сомдон баардыгыбыз адамдар топтопчу. Эмесе өтө эле сасып жыттанып кетет берчи, мусоркана болупчу. Өтө начар да. Тургундардын даттануусу боюнча Кербен шаарынын мэринен жоолууга аракеттендик, бирок иш ордунан таба албадык. Жергиликтүү бийликтин чындыгында эле бул маселе менен баш ооруткусу келбей жатабы, айтор нааразы болгон тургундарды укканда, кабар алганда жан жок экени өкүнүчтүү.
Диана Райымжанова, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району. Кыргызстанда колонөрчүлөрдү колдоо максатына жаңы долбоор ишке ашуунун алдында. Мында өз алдынча иштеп жаткан колонөрчүлөрдү бириктирүү жана аларды колдоо максатына жазылган жаңы мыйзам талкууда. Ишке ашса пайызсыз насыялар берилип, алардын колунан жаралган буюмдарды чет жакка алып чыгуу менен улуттун жүзүн дүйнө элине таанытуу башкы максат. Бул бакта кененирээк Таттыгүл Жумакар кызы айтып берет. Бул көйнөктү бир күндө бүтө алабыз, бисер таштарын. Анын таштары, бисерлери ошол көйнөктүн светине подсвет болуш керек. Жоогазын гүлдөрү түшүрүлгөн улуттук кийим, колдо жасалган түрдүү саймалар менен өзгөчө. Өңүнө шайкеш келген түстөр менен кооздолгон. Оюлардын үлгүсү алгач кагазда тартылып, кол өнөрчүлөр аны талкууга алгандан соң ушул эмгектер жаралат. Бул кооздукка Гүлнара Таштанбек кызынын салымы чоң. Саймалары кызылдар болсо, буларга жарашкан кызыл таштарды, кызыл бисер, ушуларга мисалы фиолетовый свет болсо, буга фиолетовый бисер кылып, ушундагы бири-бирине подсвет кылып коебуз. Спец рисунок деген бар, атайын сүрөт, билесиңер. Дизайн этнографиялык окуу борборунда улуттук кийимдердин жана буюмдардын чеберлери даярдалат. Бул жайда азыр 22 студент модельер конструктор кесибин өздөштүрүп жатат. Алардын арасынан кол өнөрчүлүккө кызыккан, идеяга бай жаштар ушул жерде кесибин өздөштүрүп кетишет. Тиккенди, сайма сайганды, бисер бар жокту подробно, өтө тщательно үйрөндүм бу жерден. Сүрөт тарткан сабактан бул адамдын силуэттерин канчага бөлүнөт экенин, кандай манерада тарткандары, позаларды көп нерсени үйрөнүп кеттим. Кол өнөрчүлөрдү колдоого багытталган жаңы мыйзам ишке ашса, аларды биргелешип иштөөгө чакырат. Пайызсыз берилген каражат бул тармакты жаңыча өнүктүрүүгө жумшалат. Анткени улуттун жүзүн алардын эмгектери таанытат. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева билдирет. Бул кол өнөрчүлүктү сактоо жана сактап бул секторду жана өнүгүүсүнө алып келе турган сектор. Чындыгында кол өнөрчүлүк бул Кыргызстандын биздин коомубуздун байлыгы. Бирок ушулда дагы экономика жаттагы мындай жакшы көрүнүштөр бар. Ошого бул мыйзамды иштеп чыктык. Дизайн окуу борборунун жетекчиси Наркан Шарапова жаңы мыйзам ишке ашса, жаңыча өнүгүүгө багыт болоорун айтат. Мисалы, жыгач терини иштетүү менен мырзаларга байланыштуу кол өнөрчүлүктү жандандырсам деген пландары бар. Ошо жигиттер да окуп атышат азыр, үй бүлөсүн багыш керек, аларда кол өнөрчүлүк деген бир эле сайма эмес да. Кол өнөрчүлүк деген жыгаччылык боюнча иштейт, зергерчилик боюнча иштейт, дагы жанагы үй буюмдарын жасоо, үйдү интерьерлерин жасалгылоо боюнча, ошолор боюнча дагы мына эркек балдарда пайдаланса болот экен. Жаңы нерселер, кесиптер пайда болуп атат. Ошолорду дагы биз окута турган болуп азыр бизге ушундай жакшы жол ачыла тургандай болуп сезилип атат. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрү болбосун, алар элдин ой тилегинин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү. Ал улуттук баалуулукту толуктап турат. Ал эми аларга жаңыча жандандыруу максатында түзүлгөн жаңы мыйзам ишке ашса дешет кол өнөрчүлөр. Таттыгүл Жумакар кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү алган маалыматтарды ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болду. Алдыда эртеңки күндүн абары менен таанышууларыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.
Американын Арканзас дарыясында